Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, катталуучулар. Буга чейин мен угармандар деп келчү Инстаграмда көрөрмандар деп. Анан ошол эркинде бара-бара дегеле социалдык тармактарга менин чыккан негизги миссиямдын бири ошол эки туулуп жашап өскөн коомумда ошол экиге кайсы бир деңгээлде салымым катары канчалык деңгээлде менин билимим бар болсо, канчалык деңгээлде менин таалимим бар болсо, ошол эки таалим менен, ошол билим менен бөлүшүү деп келген максатты коюп келгем да. Канчалык деңгээлде ал максатым ишке ашып жатат же ашкан жок, албетте сиздер өзүңүздөр баалайсыздар. Бирок ошол эки социалдык тармактарда активдүү жүргөнүмдө көп адамдар же комментарий кылып, же мага жекече каттарды жазып, орус тилинде, кыргыз тилинде жазып, өзлөрүнүн бир көйгөйлөрүн, ушуга оюң кандай, ушул боюнча багыт, сенин багытың кандай, биз ошол экени карап көрөлүк, бөлүшүп бере аласыңбы деп айтып келишчү эле. Өзүңүздөр билесиздер, мен Телеграмга чыгып, анан үн менен айтып койчу элем. Ошол эки көрүп канчалык деңгээлде бизге чынында эле элдин көп катмарына ошол керек экенин көрүп, көп адам мага ыраазычылыгын айтып, көп адам рахмат айтып келгендиктен аягы бул жылып келип, дагы бир этапка, дагы бир кадамга алдыга өтүп атат деп айтсам болот, туугандар. Мындан баштап ошол эки суроо жооптордун баарын үн эле түрдө эмес, бирок видео подкаст түрдө дагы кылмакчыбыз. Бул жерде саясий, канчалык экономикалык, канчалык социалдык, канчалык ошол медиада талкууланып жаткан дегиле элдин көңүл чордонунда болуп, көйгөй болуп, эл ошол экиге өзүнө бир кандайдыр бир позицияны аныктай албай аткан нерселерге биз жооп бергенге аракет кылып, же болбосо өзүмдүн ой пикирим менен бөлүшүп турмакчымын. Ошол эле Телеграмда дагы, ошол эле Инстаграмда, Фейсбукта жана азыр бүгүнкү күндө өтө популярдуу болуп, кыргыздардын, биздин кыргыз жарандардын көбү дүйнө жүзүнүн агымы менен кошо бирге YouTube'га кирип турган учур эмеспи? Ошондуктан биз YouTube'га дагы кирип, эки тилде айтып турмакчыбыз. Анда кеттик, агымыбыз, жолубуз жакшы, ачык, куттуу болсун. Анда кезектеги сурообуз, байке, уйкуну качырган бир эле суроо сизге: эмне үчүн түнкү көпөлөктөрдүн жүзүн ачышта элдин акысын жеген коррупционерлердин жүзүн жаап соц тармакка чыгарышат, а көпөлөктөрдүкүн жүзүн ачып салат, хотя проститутки зарабатывают честным путем дейт. Эми проститутки зарабатывать честным путем деген боюнча чынында эле аны аяк ченинде айтып берейин. Бирок жүзүн жаап чыгарып аткандын себеби бир нерсе. Мыйзам боюнча эки нерсе бар. Дегеле адам баласы бизде, биз Кыргызстандын мыйзамдарын айтам да, биздин Кыргызстандын мыйзамдары боюнча, туугандар, мисалы мындай: бир адам биз эми ар бирибиздин колубузда телефон болуп калды, бирдеке болсо эле чыгара калып тартып атабыз. Анан баягы сиздер көрүп атсаңыздар керек, мисалы майичилерге барганда тартып калышат. Анан ошондо кээ бирөө кыйкырат: өчүр телефонуңду, эмнеге тартып атасың, кандай укугуң бар деп эле, анан бири-бирине мен укугум бар, анан эмне укугум бар деп такташа албайт, бирок мен укугум бар, сенин укугуң жок деп эле кыйкырыша беришет го. Ошол кептен да. Биринчиси ошол кептен Кыргызстанда жарандык кодекстин негизинде ар бир адам моректи өзүнүн келбетине өзү укуктуу. Могу менин келбетим, менин менчигим дегенди билдирет да. Анан жанагы бул жерде жанагы коррупционерлерди же болбосо мындай бир укмуш, бир кыз учуу менен барып, жана маски шоу деп коет го, масканы кийип алып анан барып кармашат го. Кармап анан баягы сүрөткө түшүрүп, мынакей момундай кылмышка шектүү адам кармалды, ушундай иштерди кылып атканда кармалды деп анан мындай көздөрүн жаап атпайбы? Көздөрүн жаап аткан себеби мындай нерсе. Ал жерде эми барып кармап кылмышка шектүү деп коет. Негизи биздин мыйзамдар боюнча жанагы презумпция невиновности деген бул принцип бар да. Бул дегеле негизи эл аралык мыйзамдардан, эл аралык келишимден келип чыгып келген. Презумпция невиновности деген ал мындай: бир дагы адам соттун чечими чыкмайынча кылмышкер деп аталбашы керек деген нерсе бар да. Ошо bizde болсо мисалы көп учурда
барып ошого шектүү деп баса калганда эле биз болсо аны бул деген коррупционер, бул деген кылмышкер деп эле комментарийге отуруп алып эле баарыбыз жазып атпайбызбы? Негизи ал туура эмес. Себеп дегенде эми биз кайдан билебиз? Ар кандай болушу мүмкүн да. Балким ал ошол киши ошол жерде чынында эле акча пара алып атпай эле башка нерсе кылып аткандыр. Балким ошол жерде жүргөн адам байкабай түшүп калгандыр. Балким ал жерде атайын жанагы орусча айтат го, подстава кылынды деп, подстава кылынгандыр. Ошондуктан алдын ала тигил же бул кишини айыптап албайлык. Анын баягы жашоосунда жөнөкөй жерде жашап жүргөндө баягы кошуналары, туугандары ит турбайбы, куш турбайбы деп мунун бир моралдык буга зыян келтирбесин деп ошон үчүн баягы көзүн жабат да. Көзүн жапкан негизи туура болот. Көзүн жаап анан баягы атын мындай баш тамгаларын эле коюп баланча деп коюп атпайбы? Ошол мыйзам боюнча туура негизи. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, булар мисалы ушу сойкулар деп туруп шагаратып эле чыгарып салды. Эми шагаратып чыгарып салды. Эч ким аларды чынында эле бул сойкуу эмеспи деп далилдеген жок. Негизи мыйзам боюнча аны деле далилдеш керек болчу да. Бул сойкулук менен иш алып барып атыптыр дегенди далилдеш керек болчу. Бул биринчиден. Экинчиден силер айтышыңар мүмкүн, мисалы, эми ал акмактарды туура эле кылды, көрүнүп эле турбайбы? 100% сойкууда деп айтышыңыздар мүмкүн. Негизи биз баягы эгерде мыйзамдуу өлкөдө жашай турган болсок, анда көрүнүп эле турбайбы деген сөздөн алыс болушубуз керек да. Көрүнүп эле турбайбы, билинип эле турбайбы? Бул деген жеткен шүмшүк да, ууру да, бул деген ошол жалап да, бул деген проститутка деген сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Негизичи мыйзамдуу өлкөдө. Бирок албетте баягы кыргыз коомчулугунда өзгөчө бизде сойку десе тиги өзлөрүн бийик койгон адамдар жок, бул деген сойкулар, бул деген тиги социалдык тепкичте эң ылдый жакта турган акмак аял кыз кишилер, ошондуктан булар шерменделер, булар менен сүйлөшпөйм дагы, ошон үчүн буларды сойку деп эле айтып салыш керек деп күрөшүп атканы болсо, бул болсо негизи сойкулук бизде кылмыш кодексине кирбейт. Ал декриминализация болгон. Эгерде ошол сойкулук кылган кыздар негизи кылмыш жоопкерчилигинен тартылбайт таптакыр бүгүнкү күндө. Ошондуктан аларды эми эмне кылып баягы жоопко тартып, аларды эмне кылып тыябыз деп ошо бийликтин кылып аткан нерсеси ошол болсо керек. Бирок мен буга өз оюмду айткам, билдиргем. Бул өтө кооптуу нерсе. Себеп дегенде биз ушундай кылып күрөшөбүз деген нерсеси, мен айткам, ушул кыздарды эми көбүн бизде өлкө аз болгондон кийин туушкандары бар, жакындары бар, ошол экелердин баары тааныйт. Көп ошол адамдар, кыздар, мисалы, азыр биз үйгө кире албай калдык деп атат, качып жүргөндөр бар деп мен угуп атам. Көбү чет элге чыгып кетишет, ошол жакта сойкулук кылышат. Бул жерде көбү зордук, зомбулукка кабыл алышат. Ошондой жери бар да. Ошондуктан албетте бул мыйзамсыз нерсе болгон, бетин баарын чыгарып салганычы. Эми бүгүнкү күндө мисалы көп нерсе көп жерде мыйзамсыз болуп турганы ачыктан ачык эле болуп атат тилекке каршы. Анан ошондуктан булардын күрөшүн дагы көрө жатарбыз. Бирок мен генералыбыздын эмени сүйлөгөнүн колдодум. Андан кийин айтты го, экинчи сүйлөгөндөн кийин, экинчи кылгандан кийин айтты, биз эми ошол сойкуга баргандарды дагы чыгарабыз. Ошол эки бизнесмендерди, атуулдарды, жогорку кызматта отурган адамдарды, анын жардамчыларын да чыгарабыз дешпеди. Бул ошол мисалы эффективдүү болушу мүмкүн да. Себеп дегенде эми сойкулар эмне үчүн пайда болот? Себеп дегенде спрос бар да, спрос ошол эле эркектерден бар да. Эркектер барат, эркектер төлөйт. Анан ошон үчүн бар да, ошондуктан. Бирок мен эми деги эле проститутки зарабатывать честным путем деп айтып атпайбы? Эгерде мындайынан бир четинен карап келсең, чынында эле алар уурдап алган жок, тыйынткен жок, өзүнүн денесин сатып, ошол эки денесин сатканга акча алып атат да. Бул чоң тема. Мен жалпысынан кыска эле мынтип айтып кетейин дегеним, ушул суроого эле жооп бердим. Мындан кийин ошол эки сойку деп аталган кыздардын бетин чыгарбайт деген үмүттөмүн. Себеп дегенде бул кооптуу ошол кишилерге. Деги эле бизде Кыргызстанда сойкулукту жойсо болобу дегенге мен азыр мында кыска эле айтып коем. Деги эле дүйнө жүзүндө дагы муну эч ким жое алган эмес. Дүйнө жүзүндө баардык өлкөлөрдө бул бар. Керек болсо эң күчтүү ислам динин катуу кармалган деген мынакей араб өлкөлөрүндө дагы бул нерсени мындай көз жумдуу кылып, расмий макул кылбаса да көз жумдуу
кылып койгон. Ким Дубайга барса, көп адамдар бизде азыр Дубайга барат, ал көп деле акчаны талап кылбайт. Барыңыздар көрүп атасыздар, ошол жерге барганда кадимкидей сойкулардын жанагы постерлер деп коет, мындай рекламалык баракчалары таратып эле басып жүрүшөт. Дубайдын көчөлөрүнүн баардыгында ошентип таратып эле басып жүрүшөт. Жок, Дубай болсо бул туристтик деп айтышыңыздар мүмкүн. Андан башка дагы Дубайдан бөлөк дагы Эр-Риядка, башка шаарларына баргам, ал жерде деле сойкулук бар. Себеп дегенде муну жоюш биринчиден кыйын, анан экинчиден бул эми башка тема, аны шашпай сүйлөшөбүз. Мунун кайсы бир деңгээлде коомдо мындай пайдалуу жактары дагы аз эмес да. Ошондуктан бул сойкулук жөнүндө башка темаларда сүйлөшөлүк, бирок жабуу боюнча мен ошентип айттым. Көз жабуу, бет жабуу боюнча дагы мен айтып кетейин дегеним, мындай биздин мыйзам боюнча ар бир адам коомдо жүргөндө, коомдо көчөдө басып жүргөндө ар бир адамды тартып алса болот. Ага алардын мындай укугу мен тартпа деген, мен эмне тартып алдың деген болбойт. Ошондуктан биз көчөдө басып жүргөндө, туугандар, мына Бишкектин көчөлөрүндө, Айылдын деле көчөлөрүндө жүргөндө бирөө минтип силерди басып бараткан тартып алса, анан кийин чыгарып койсо, силер алынан доо сурай албайсыңар. Себеп дегенде ар бир адам көчөгө, коомдук жерге чыгып атканда билиш керек, мен коомдук жайга чыгып атам. Демек мени көп адам көрө алат, мени көп адам тартып алышы дагы ыктымал. Мени ар кайсы жерде жанагы турат го, жана камералар, ошол камераларга түшүп калышым ыктымал деп ошентип билишибиз керек. Бирок эгерде мисалы могу жүгүрүп келип мындай бетке монтип тартып аткандачы, сен деп атканда, эгерде ошондо адам мени тартпа, бул менин өзүмдүн жеке менчигим, мен тартканга мен сага уруксат бербейм десе, бирок ошого карабастан киши алып туруп тартып жөнөтүп салса, кийин ошол эки кишини жоопкерчиликке тартса болот. Жоопкерчиликке тартканда жарандык гана жоопкерчиликке тартса болот. Эми сот кайсы бир деңгээлде моралдык гана компенсация өндүрүшү мүмкүн, ал кичине эле акча да, бирок соттошкондо силер көп убакыт коротуп койсуңар, ошондой жерлери бар. Анан жыйынтыктап келе турган болсок, дегиле коомдук жайларда жүргөндө өзүңдү мындай адептүү алып жүргөнгө аракет кылышың керек. Ар кайсы жерин чукулабай, тигинтпей, минтпей, тигилерге буларга ойсоктоп тийишпей жүрүшүбүз керек да. Мыйзам ошону талап кылат. Рахмат.